Анас разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбарыбыз бир дагы эмне үчүн кылдың деп урушкан эмес. Уулчагым Анас деп эркелетет эле. Бир күндөрү бири пайгамбарыбыз айтып калды. Анас айтып калды: "Я бунайя, эй уулчагым Анас. Ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishli ahad faf'al." Yani fashtahid. Ey уулчагым Анас, эгерде сен күчүң жетсе, таңдан кечке чейин, кечтен таң атканга чейин ушундай 24 саат жашоону өткөрүп, жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жок. Ушуга сен мээнет кылып ушуну алгын деди. Ушундай сыпатка жеткин, ушундай касиетке жеткин. Жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо болбогон. Бул не экен? Я бунайя, эй Анас уулчагым, далика мин суннати. Бул менин сүннөтүм деди пайгамбарыбыз. Жүрөктө бир дагы адамга жамандык каалабаган менин сүннөтүм деди. Фаман ахабба суннати фақат ахаббани. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал мени жакшы көрүптүр деди. Маниси ман амила биха. Ким ошол сүннөткө амал кылса, жүрөк кайсы сүннөт эле? Жүрөктү таза кармоо. Бир адамга да жамандык каалабай жүрөктү таза кармаган сүннөткө ким амал кылса, мени жакшы көрүптүр. Ман ахаббани кана ма'я фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, ал мен менен бейишке бирге болот деди да. Тугандар, пайгамбарыбыз менен бейиште бирге болгонго даярбызбы иншалла? Аны үчүн пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү. Пайгамбарыбызды жакшы көргөндүн сүннөттөрүн баарын жакшы көрөйлү. Өзгөчө жүрөктү бирөөлөргө жамандык каалоодон таза кармаган ушул сүннөттү жакшы көрөйлү, амал кылайлы.